Урматтуу достор, Бимар супермаркеттер тармагы бардык мусулмандарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайт жана ооз ачаар убагында суу жана курмаларды бекер сунуштайт. Ыйык Рамазан айы бою Бимар супермаркеттерибизде оозуңузду ачсаңыз болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Беш кол тең эмес экен. Беш кол тең эмес. Аны биздин мына азыркы жашка келгенде баягы кыйын акыбалга келип калганда баягы жаныңда туркап жүргөн адамдар башкача тетири мамиле жасап, же болбосо тетири сүйлөп калгандарды башыбыздан өтүп атат. Ал ар бир пенденин ал башында экен. Азыр айтылып атпайбы? Бирок баягы кыйынчылык болуп атканда жаныңда жүргөн, ошондо кыйбай жүргөндөр, ошолор даана баягы күйгөн адамдар болот экен. Баягы күнүмдүк жанагындай бир сен кыйынсың, анан сен бир мындай бир өсүнчө бир мындай паткалим нерселер бар да, мен просто ошону чыдабай кетем, ошо бир кээ бирлер ушинтип ийгендечи. Андан ошондой адамдардан бир алысыраак да болуш керек да. Анан эми аларды деле мен түшүнсөм болот, эгер кандай бир кыйынчылыктын алдын менен жүргөн адамдардыр. Анан ошентип башы ийип эметип, башын колун сунуп келгенден кийин анан кайра бир кыйынчылыктар менен кайра карабай калганда бир деп да коем. Аны көп деле мындай аларга дагы өзүң баамдап коюшуң керек, бирок мына Кудай көрүп турат да. Мен айтам да, биз жасап аткан ишти эл түшүнбөсө дагы мындай Кудай көрүп турат деп, анан кийин ошол жасалган эмгегиңди баягы ички искренне жасаган иштериңди, ак ниетиң менен жасаган иштериңди эл билбесе да Кудай билет. Мен ошентип айтам, кээ бирлерге айтат, ушул биздин эмгегибиз бааланбай атат дегенде, бааланбаса дагы аны Кудай көрүп турат. Биз элге эмес, эгер эл түшүнбөсө, жана кээ бирлер түшүнбөсө, анда Кудай анын баарын көрүп өзү таразалап турат дейбиз. Мен кечиримдүү элемин. Баарыбыз айтып атпайбы, жанагындай пендебиз. Жанагындай кандай бир акыбалга кабылат адамдарчы. Ошол көп акыбалдардын арасынан ошол кайсынысын мен бир кыйынчылык болуп аткандыр, же болбосо ошол туубаса ошондой адамдыр деп анан өзүм бир баамдап, баары бир аны эме Кудайга койдум дейм да. Кудайга койдум деп, анан кийин анан баягынтип бизди сатып кеткен, тетири бурулуп кеткендерге Кудайга койдум деп эле коем. Анан аркасынан тигиндей, анан мындай деп жамандап, жумундап дегенден мен алысмын. Ал киши ошону менен кетти. Өзүнүн жанагы поведениясы менен, өзүнүн сөздөрү менен, жаман сөздөрү менен, ушактары менен ал кетти. Ал менин эмемде жок. Тизмеде жок, мамиледе жок дегендей ушундай да. Анын бирок жанагындай кекчил болуп аркасынан кубалап, аларды тиги соттотуп, же болбосо тигиндей. Эң чоң сот бул Алла Тааланын, Кудайдын соту. Кечире албаган жагдайлар эми бир 3-4 эле го дейм, бир 2-3 ушул болгон ушул өзүмдүн жашоо турмушумда бир 2-3 кишини мен эмете албайт элем. Оор сезимдер менен болот. Бирок жанагы мен Кудайга коюп койдум, Кудайдын таразасына коюп койдум деген мени жеңилдетет да. Мен өзүмдү көтөрүп жүрбөй, мен Кудай кандай караса, ошо Кудайдын таразасына койдум, Кудай өзү көрүп турат деп гана ошондо жеңилдейсиң да. Мен ошентип жеңилдеймин. А жанагындай жөнөкөй эле адамдарды, жанагындай бир жөнөкөй дебейинчи, мен өзүм кечирип салчу нерселердичи, ой кечирдим, болду, унуттум, жакшы эле деп эле көп эле ошол 98-99%-инчи ошентип эле кечирип коюш керек. Өзүң элечи. А кээ бир жанагы өзүң эметпегендичи, өзүм кыйналып аткан нерседе ошо өзүнчө бир мындай бир Кудайдын соту деген да бар да. Аны ошол жака коюп койгон. Мен даже кээ бир кыйынчылыкка түшүп калган кээ бир адамдар болот. Анан ошондо убагында мен кол сунуп баягы пара албай калган адамдарга кийин чакырып, анан кийин кечирип кой
деп ушинтип анан кечирим сураган жерлерим болгон. Ошентип кечирим сураганда мен эч качпайм. Кечиримдүү болуш керек. Ал мынакей Куранда да жазылган. Кудайдын жүргөн бизге жанагы ушундай кечиримдүү бололу. Анан өзүбүз дагы улам баягы намаз окуп атканда, Куран окуп атканда баягы билип билбей кетирген кемчиликтеримди кечирип кой деп улам айтабыз го. Ошентип айтып, анан кийин жанагы өзүң кечирчү нерселерди кечирип, эгер өзүңдөн кеткен бир жаңылыштар, өчүлүштөр болсо барып кечирим сурап коюш керек. Жанагы эмеден эгер эле баягы бир айтып атпайбы, бир единица бир мындай чанда бир нерселер болгондо, аны Кудайдын таразасына эле коюп коюш керек деген ойду айтат элем да. Эми кээ бирлер ушу канча мамиле жасап жүрүп элечи, анан бир кичинекей бир тырнактай нерседен эле анан кийин таарынып калышат да. Ой, ошончо кээ бир менин өзүмдүн эле практикамда 1000 жолу жардам берип, 1000 жолу чогуу жүрөбүз. Анан эле бир кичинекей нерсеге эле ошо таарындым, анан тигинтим, минтим деп элечи. Анан эми мен ошолорго түшүнбөйм да. Эми таарынса дагы, мен таарынып атамын, эми таарынып койдум деп кайра эле баягы жадырап, жайнап келип калса, баягы эле канча жылдан бери жүрөсүң, канча жылдан бери мамиле түздүң дегендей. Ошентип эле таарынычтарды жазып коюш керек да, баягы үйдөгү аял менен күйөөнүн ортосундагыдай элечи. Таарынычтар болот го, күйөө менен аялдын ортосунда. Анан ал жерде бат эле баягы балдарың турат ошону менен жарашып аласың. Урматтуу достор, Бимар супермаркеттер тармагы бардык мусулмандарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайт жана Оз ачаар убагында суу жана курмаларды бекер сунуштайт. Ыйык Рамазан айы бою Бимар супермаркеттерибизде оозуңузду ачсаңыз болот. Орозоңуздар кабыл болсун.